Филологиядан философияга деген теманын негизинде достор, бүгүн сиздер менен түрк тилиндеги аркадаш деген сөздү өтөбүз. Аркадаш деген сөз бизче айтканда дос дегенди түшүндүрөт, бирок менин жеке пикиримде көп жылдан бери түркчө сүйлөгөн, түркчө үйрөнүп, түркчө китептерди окуп жүргөндөр деле бул сөздүн түпкүрүндөгү маанини түшүнбөсө керек. Аркадаш деген сөздүн эки бөлүгү бар. Бирөөсү арка, бирөөсү даш. Арка деген сөз адамдын аркасы деген түшүндүрөт. Ал эми даш деген сөз биздеги таш деген сөздөн келет. Аркадаш аркаңдагы таш деген. Неге адамдын досуна аркадаш болсо аркаңда турган таш деп айтылган? Анткени мурунку замандарда согуш көп болуп, согуш учурунда сунушталган бир тактика. Бирөө менен согуш таласында согушуп жатканында аркаңда башка адам эмес, аркаңда бир таш болсун, чтобы аркаңдан бирөө чаап кетпегендей, сен көзүң аркада калбагандай болсун деген бир мааниси бар экен. Андыктан дос дегендеги негизги философиядагы бул аркаңда сага таштай болуп туруп берген, көзүмдү аркада калтырбай тургандай, аркамдан бирөө чаап кетпейби деген суроону бердирбей тургандай, сенин аркаңда бекем туруп берген адам, бул деген дос же болбосо түркчөдөгү аркадаш. Видеону көрүп жаткан түркчө билгендер, эгерде бул маалыматты билген болсоңуздар, лайк басып, билбеген болсоңуздар, видеону башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Филологиядан философия деген теманын негизинде башка сонун сөздөрдү дагы өтөбүз. Тил билген дил билет дейт достор, андыктан барыңыздарды кийинки видеолордон көрүшкөнчө күтөм.